Эми кичинекей чоң деп билесизби? Эркек киши үйлөнгөндө аялы менен эгер мыкты жакшы жашаса, гармония жашаса, ал эч кандай тиешеси жок. Чоңбу, кичинекейби, аны зависит этпейт. Билесизби, ал дененин түзүлүшүдөн сырткары башка сезимдер да бар да. Сүйүү деген бар, анан жагымдуулук, кичипейилдик деген. Ошолор менен кошулуп туруп гармония болот да, үй бүлөдөгү жашоо. Эми патологический маленький орган болсо, патологический дегени өзгөчө кичинекей мүчө болсо, ал сөзсүз урологдор жардам беришке аракет кылабыз. Ар кандай ыкмалар бар, консервативный терапия бар, анан оперативный андрология деген бар. Бирок ал ооруна сөзсүз көрүш керек да. Дене түзүлүшүн көрүшүбүз керек, анан характер, мүнөз, анан анализдер тапшырыш керек. Гормондор ар түрлүү болушу мүмкүн. Консервативный терапия, андрология, мисалы, жалаң дарылар менен түзөсө болот. Анан терапия, лот терапия деген бар. И оперативный андрология бар. Механический чоңойтот да, баягы жировиктерди коет, ичине пластический операциялар кылат.